Ороз айы менен баардык Кыргызстан мусулмандарын куттуктагым келет. Ороз айында башка айларда дагы кыргыз эли тынчтыкта, ынтымакта жана өнүгүп өсүүнүн жолунда болсун деп тилейм. Айтыңызчы, мисалы 2 ай эле убакыт болду деп атабыз, бирок ошол күндөргө дагы азыр анализ жасап, мындай саресеп кылып көрсөңүз керек. Эмнеден улам ошол сиздин башыңызда мындай кара булут айланып турду? Бул эми 2014-жылдан бери эле, 2014-жылы ошондо жакшы билесиңер, биз депутат кезде баягы 2010-жылдагы революция болуп, ошо окуясы болуп, анан кийин тим эле депутаттарды басып, баягы жабыр тарткан ата-энелер, ага туугандары, баягы абитуриенттер, ошолордун эле бири катары, башка депутаттар катары эле мен дагы кат жазып, ар жерге кайрылганбыз. Ошолордун бирин кармашты дагы, анан кийин мен үстүмөн иш козголду да. Бул эми келип эле негизги менин эме билим берүү системасындагы негизги коррупция иши, билим берүү системасындагы алешемдик иштер, ошолорду ачык айкын айтып, айрыкча Майраш эсиңерде болсо керек, ошол кезде биз баягы китептерди чыгаруу боюнча бир нече жолу башкы прокуратурага кайрылып дүңкүлдөп атканбыз. Ошон эле азабы болду. Андан башка кимге жакпай калдыңыз? Эми ошол иштеп аткан кишилерге, ошол кезде бийликке, биринчи кезекте ал кезде экс-президент Алмазбек Атамбаев, ошонун элине чекеси, ошолордун баардыгы иш козголду. Мейли сурагында болдук. Анан ал киши жабылган болчу да 2015-жылы 8-октябрда. Бирок тилекке каршы дагы 2 жыл өткөндөн кийин, чынын айтканда бир 3 жыл өткөндөн кийин дагы эле ушундай саясий, ошондой бир кырдаалдын негизинде кайтадан ачылып, мурун 15 кишиге иш козголгон болсо, мен кошулуп, анан ошодо мени бөлүп алышып, анан былтыр сотко беришти. Эми азыр ойлоп турам, жакшылык болгон экен. Мына сотто акталдык. 1-Май районунда, Бишкек шаардык сотунда, анан жогорку сотто. Ошол убагында сизге мындай тоскоолдук кылган, сизге кылмыш ишин ачууга мындай көмөктөш болгон ысымдарды сиз абдан жакшы билесиз да. Бүгүн кийин мындай убакыт өткөндөн кийин алар кечирим сураштыбы сизден? Эми алар кечирим сурашкан деле жок, бирок кечирим сурагандын ишаратын кылыштыбы? Күткөн деле жокмун, чынын айтсамчы. Себеби азыр заман бизде Кыргызстанда айрыкча ушундай болуп калат, арча саясатта. Ар кандай нерсеге илешип, ар кандай нерсеге өзүн көрсөтүүгө аракет кылып, анан кийин керек болсо бирөөнүн айдагы менен бирөөнү жамандап, жакшылап берген деле өзүнчө бир кесип болуп калган турбайбы? Биз мына силер журналисттерге бекер эле асылабыз. Бул силердин баягы жасаган ишиңердин өзгөчөлүгү, спецификасы ушундай да. А бирок көп саясатчылар да ошол жолго түшүп алышты да. Ошол эле менде эч кандай таарынчылык деле жок. Бул биздин Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү алешем саясатынын эле бир көрүнүшү катары кабыл алып келе жатам да. Сиз багы парламентке эгер жаңылбасам, Ар намыс партиясы аркылуу келсеңиз керек эле да. Ошол партиялаштарыңыздын, ошол саналаштарыңыздын колдоосун сиз турдуңузбу? Же багы адамдын башына иш түшкөндө адатта мындай тескери жакта бурулуп кеткен көрүнүш көбүрөөк кездешет да. Кыргыз саясатчыларына бул мүнөздүү экенин байкап атпайбызбы? Туура айттыңыз. Болгондо маселенин үстүнөн чыктыңыз. Эгерде эсиңизде болсо 2011-жылы жарым жыл депутат болгонуңуздан кийин эле биринчи ырк кетүү биринчи Ар намыс фракциясынан болгон. Ошондо эгерде эсиңиздерде болсо 10 депутатыбыз өздөрүнчө бөлүнүп алышып, ошол кездеги президент Атамбаевдин аркасынан кетишип, КСДП фракциясын колдошуп, абдан чоң бир ызычуу болгонбуз да. Ошондуктан кандайдыр бир иммунитет деле пайда болгондой болгон. Мисалы үчүн мен оюмда деле жок нерсе болду дейм бул эми. Ошондуктан мен өзүм баягы турмуштук, өзүмө балким мүнөздүү болгон принцибимен кайтпай, канча баягындай бир катачылыктар кетишкен болсо дагы Ар намыс фракциясынын башчыларынын айрын чекесинде болдум. Мен эч кандай андай нерсеге катышкан жокмун. Анан ошолордун баардыгы келип Ар намыстын ичиндеги монолиттүү болуу ынтымагынан айрылдык да биз. Анан мага иш козголгондо деле ошонун жалкасы тийди деп айтсак болот. Бирок ачык айтып коюш керек, ошо Холов Феликс Шашанбаевич өзүнүн башынан өткөн киши катары мындай нерсени. Бул ушу бүгүнкү кыргыз саясатчыларынын ичинен эң жалгыз саясатчы, 5 жыл түрмөдө отурган киши бул. Ошо жанымда катуу турду да, 1-2-3 саясатчылар биздин фракциядан. Ошондо ушундай сөз болду да, мен айттым, эгерде мага болгон моундай козголуп жаткан иш менен партиянын аброюна байланышкан нерселер болуп аткан болсо, мен азыр кетүүгө даярмын.
депутаттан да кетүүгө даярмын десем жок, тескерисинче алар мени колдошуп, бирок биз баягы башка кээ бир депутаттарга окшоп, мисалы үчүн генералдык прокуратурага, президентке кат жазган эмеспиз. Кат жазган эмес, фракциянын өзүнүн позициясы ушундай болчу да. Башына иш түштүбү, иш козголдубу, мынакей прокуратура турат, сот бийлиги турат, акталып алгыла деген. Бирок моралдык жактан, анан айрыкча юридикалык консультацияны берүү жагынан, мисалы үчүн кулуп баштаган бир топ депутаттар абдан чоң бел болушту. Чын айтып коюш керек, ошонун эле ишин улантуу менен чынында кечээ биздин соттон утуп алганыбыздын да бир эмеси ушул болду дейм да. Азыр деле Ар намыс партиясындасызбы же? Ооба, Ар намыс. Келечекте кийинки парламенттик шайлоолорго катышайын деген оюңуз барбы? Муну ол соттон кийин адамда ушундай бир кээде баягындай бир намыс деле пайда болот экен. Иммунитет деле иштеп чыкса керек ушундай адам кыйналганда. Ооба, өзүң көп нерсени көрөт экенсиң биринчи кезекте. Саясат кандай кетип атат, сенин ордуң кандай? Ошолордун баарын ойлоп көрүп, эмне катышканга болбосун? Катышыбыз керек. Кудай эгерде ден соолук бере турган болсо, ошол Ар намыс партиясы менен эле барууга аракет кылабыз буюрса. Негизи азыр мисалы Кыргызстандагы болуп аткан саясий бир процесстерге мындай түз болбосо да кыйыр көз салып атсаңыз керек, туурабы? Саясат менен алек болбосоң, саясат өзү сени менен алек болот деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Бүгүн бийлик алмашты, коомдогу бир элдин күтүүсү четинен актала баштады деп ойлойсузбу же өзгөрүүнү байкай элексизби? Биринчи кезекте бийлик алмашты деген гана сөз менен жашап келе жатабыз азыр. Бийлик алмашты. Бирок мындай гносеологиялык жагын карай турган болсок, бийлик өзү баягы революциялык маанайда же болбосо түптөн бери алмаш дегенде мен абдан алысмын. Себеби бүгүнкү президент эле, мурдагы президент сыяктуу эле бир эле партиядан чыккан президент. Бул Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан чыккан. Ошол КСДПнын күчтүү ресурсун колдонушуп, пайдаланышып, 10 жылдан бери эле жалгыз КСДП башкарып келе жатпайбы? Ошол бийликке келишти, ошол Сооронбай Шарипович өзү дагы. Бирок бир нерсени мен бул жерде акыйкаты үчүн айтып коюшум керек, адилеттик үчүн. Бир топ саясий ландшафтты өзгөрттү бул киши президент болгондон кийин. Биринчи кезекте коррупция менен күрөшүү маселеси. Мен буга абдан ыраазымын, колдоп турам. Экинчи маселе бул эми стратегиялык жагынан абдан туура болду. Бирок мына тактикалык жагынан кандай болот аткандыгын азыр көрүп атабыз. Чынында эле мынакей 1,5 жыл болду. Декларация кылынганы да 1,5 жыл болду. Значит, 1 жылдан ашты, по крайней мере 8 февраль 2018 жылы айтылбады беле. Бир топ өтө таанымал саясатчылар түрмөдө отурушат, сурак берип жүрүшөт, тергөө иштеринде кириптер болуп жүрүшөт. Ушул темп менен кетип коррупциянын жоюунун артынан түшкөндүгүн өзү бул Жээнбеков үчүн абдан чоң эртип эсептейм. Бирок бул күрөш коррупция менен азыр айрым бир оппозиция өкүлдөрү айтып аткандай тандалмай жүрүп аткан жок банда? Эми өзү коррупция деген ушундай бир дайыма бир тарап нааразы болот. Сөзсүз бир тарап нааразы болот. Мен ушинтип айтаар элем. Мен көп мындай өзүм тааныштарым күлгүзүп айтып жүрөм. Бул коррупция менен күрөшүү Кыргызстанда баягы бир улуттук бир спорт оюндарындай болуп калды да. Буга баары катышышат. Мисалы үчүн көкбөрүгө катышкандай. Баардыгы жашынан баштап 80ге чейинки чалдар да катышат. Бирок чынында эле мындай жеңүүчүсү жок да. Ким жеңип атат, ким жеңилип атат. Ошон үчүн бул тилекке каршы конъюнктуралык жагы абдан чоңоюп кеткендей көрүнүп атат мага. Мисалы үчүн коррупцияга малынып, чыланып, анын ичинде журулушуп жүргөндөрдү көрүп эле жүрбөйбүзбү? Билип эле жүрбөйбүзбү? Сезип эле турбайбызбы? Болгондо дагы биздин бардык тармактар боюнча. Ошондуктан менимче коррупцияга каршы күрөшүүнүн методдору, айрыкча тактикалык методдору туура эместей болуп сезилип атат мага. Негизи бийлик ушул процессте мисалы реформа жасаганга батыл киришип атабы? Жок, мен аны көргөн жокмун. Эмне тоскоолдук кылып атат? Косметикалык түрдө болуп калгандай болуп атат. Мисалы үчүн административдик реформаны жүргүзгөнгө Кыргызстанда эң кереги жок ушундай бир чоң балласты ыргытып жибергенге ким бизге тоскоол болуп атат? 6-7 областтарды кармап туруунун бир эч бир мындай бир рентабелдүүлүгү жок министрликтерди, агенттиктерди ал турсун айыл округтарын кармап туруунун эмне зарылчылыгы бар эле. Вот ушул жагы мени абдан көп түйшөлтөт.
көп ойлонтот. Буну баягында акырын деген да бир тактикага өтүп алышты. Мен буну вообще эле анчи элдик саясат деп эсептейм. Кимдер өтүп атат акырын? Себеби бийликтегилерде. Себеби президентпи, өкмөтпү, сиз бардыгы айрыкча жогорку кеңеш. Себеби бул нерсени жасоого эч кандай убакыттын деле кереги жок эле. Буну тез эле жасаш керек. Тез эле ошо 400-500 жакын айыл округтардын бир айталы бир 100-150гө түшүрүш керек. Областтарды жоюш керек. Канча жылдан бери кашап айтып келем мен. Министрликтерди бириктириш керек. Агенттиктерди, общий агенттер деген түшүрүп болбош керек. Унитардуу мамлекетте жүз Кыргызстан. Ошол нерселердин эле өзүн жасоону, мисалы үчүн биздин президентибиз өзү андай айтканы менен бирок жасалбай жатат да. Айрыкча өкмөттүн мажбүрлүүлүгү. Ошолордун бардыгы келип мына бүгүнкү ушундай бир жаман абалга алып келип атат. Президент айтып атат, бирок ал жасалбай атат деп атпайсызбы? Бул эмнеге байланыштуу? Сиздин оюңуз боюнча кадрлардын мындай чечкинсиздигинеби, же болбосо профессионализм жетишпей жатабы, же башка дагы жүйөсүн көрүп турасызбы? Мен көп эле себептерин айтып жүрөм. Биринчи кезекте ушу мамлекетибизди сүйүшүбүз керек го. Патриоттук сезим жокпу? Качанга чейин ушундай эт менен челдин ортосунда кармалып жүрө беребиз. Менимче демилгени биздин азыркы конституция боюнча 2016-жылы, 17-жылдары, айрыкча 16-жылы ошол кездеги экс-президент Атамбаев күчкө салып эле конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип, өкмөттү эбегейси чоң баягындай бир бийлик менен эметип койбодубу, берип койбодубу. Ошонун эле фонунда, ошонун эле катарында жогорку кеңештин да абдан эбегейси чоң колунда бийлиги бар. Ошолордун бир 20-30% иштеген жок да бүгүнкү күндө. Демек, бир эле президентке карап отурбай, аны мактап, аны көкөлөтүп, дагы эле мурдагыдай эле баягындай абал менен жүрүп отурбастан, ушул саясий кырдаалды биринчи кезекте колго ала турган бул жогорку кеңеш болчу да, парламент болчу да, эми коллегиалдык орган. Ушундай иштерди жасап баштаса президент жок демек беле. Кептин бардыгы менимче азыркы бүгүнкү күндө ушу парламентте болуп атат да. Парламентте эмне үчүн өз алдынча боло албай атат? Анда бийликтин көзүн карап турганда эмнеге байланыштуу? Бул эми баягы биздин менталитет деп деле айтсак болот. Бирок башынан эле биз 5-чакырылыш андай эмес беле? 5-чакырылышта дагы анын элементтери абдан катуу болгон, аягында айрыкча. Бирок башында баягы 2010-жылдын шарапаты менен биз бир топ, аны баарыңар эсиңерде эле болсо керек, теги эле ал турсун фракциялардын башчыларына баш ийбей баягындай өзүнчө баягындай саясат жүргүзө турган депутаттар абдан көп болгон. Бирок андан кийин бара Атамбаев ушундай окумуш, ушундай саясатты жүргүздү, барып бүт баарын өзүнүн чөнтөгүнө салып алууга үлгүрдү. Ал эми 2015-жылы ал жөн эле отуруп алып эле өзүнүн эң жакын кишилери менен тизме түзүп, мына ал өтөт, бул өтпөйт. Ал турсун бүгүнкү күндө ачык айтышыбыз керек. Өзүнүн КСДП партиясы эмес, башка партиялардын дагы тизмелерин баарын контролдоп турду да. То есть бүгүнкү келген жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттары бардыгы Атамбаевдин кишилери деп койсок болот. Бул жерде эч кандай пропозиция, оппозиция деген деле түшүнүк жок. Бардыгы Атамбаевдин депутаттары. Бирок Атамбаевдин депутаттары болгон менен азыр көпчүлүгү азыркы бийликтин позициясын колдоп атпайбы? Ооба. Демек бизде эч кандай 91-жылдан бери эле эч кандай мындайдыр бир принциби жок. Парламент качан өз алдынчалуулукка жетишет анда? Парламенттин өз алдынчалуулукка жетишине эч кандай тоскоолдук жок. Менимче саясатчылардын өзүнүн арасында чоң бир кадрдык өзгөрүүлөр, революция болуш керек окшойт. Дагы эле баягы саясатчылар жүрөбүз. Мен өзүм да кошуп айта берейин. Хотя саясатка мен кийин кече эле жакында эле келгенмин. Ошол Кыргызстандын саясий бийлиги менен акча табууну, байууну, ресурс катары колдонуп алууну 91-жылы баштап алып, ошону күчөтүп отургандыгыбыз мына бүгүн апогейине жетип отурат да. Ушул негизги себеби менин түшүнүгүм боюнча. Мамлекетти чыныгы саясатчылар башкарган жок бүгүн. Чыныгы айталы кадрдык саясатчылар же болбосо кесиптик профессионалдык саясатчылар, жалаң ишкерлер, бир буту
бизнесте, экинчи буту саясатта. Вот ушундай акыбал ушул Кыргызстан бүгүнкү кейиштүү абалга алып келип такап турат да. Кадр саясаты бул жогорку кеңеште эле эмес, бийликтин башка эшелондорунда дагы болуп аткан жокпу? Мисалы президенттин тегерегиндегилер боюнча пикириңиз кандай? Мен мынакей Акаевдин учурунда, Аскар Акаевдин ушу башталгыч, баягы орусча ранний Акаев деп коелучу, ошол учурда бийликке алгачкы келген жылдар айрыкча 92-2000 жылга чейин деле балким 98 жыл 5 жылында абдан бийликтин бири-бирине болгон паритеттик, атааңдашуучулук принциптери жакшы иштеген болчу. Тилекке каршы андан кийин баардыгы айныды, баардыгы баягы авторитаризм жолуна түштү. Үй бүлөлүк башкаруу, кландык башкаруу, андан кийин келип эле дагы бир башка жолдору болуп, вот ошону биз бүгүнкү күнгө чейин өзгөртө алган жокпуз. Бир эле президенттин айылына чекесинде эмес, башка жакта дагы деп атасыңар, кай жерде кадрдык саясат жалпы элдин кызыкчылыгын көздөп жүрүп жатат. Эч бир жерде андай жок да. 2010-жылдагы ушу биздин 5-чи чакырылыштын эң чоң трагедиясы, биз ошондо жол бергенбиз да. Биринчиге ошондо башталган. Баягы ак жолдон башталган элементтер. Бирок ошо 2010-жылы бул күчөдү да, бөлүп алышты да. Баягы жиликти бөлгөндөй кылып эле фракциялар партияларга бөлүп алышты. Ал кезде 5 фракция болчубуз. Бөлүп, ошол кезде туруп ушундай бир таң калган учурлар болду да. Ал турсун айыл өкмөттөрүнө чейин бөлүп алышпадыбы? Айыл өкмөттөр. Вот ошол мына 6-чакырылышта эбегейсиз чоң бир деңгээлине жетип, бир ырайымсыз түрүнө өтүп алды да. Вот ошонун азабын тартып атабыз азыр. Эми буга президент өзү да каршы калбай калды. Азыркы президент ошол мен эң чоң өкүнүчтүү нерсем ушул болуп атат. Ал турсун күчөгөндөн күчөп отуруп бара жатат да. Мисалы үй бүлөлүк кландык башкаруу деген маселени биз мындан бир 10 чакты жылдан бери эле дайыма айтып келатабыз да. Биз буга жол бербейбиз, кыргыз эли мындан качат, жек көрөт деп. Бирок бүгүнкү азыркы бийликке дагы бул сөздү кээде жолдоп коюп атышат. Анан чыны менен эле ушундай болуп атабы же бул жөн гана баягы оппоненттеринин аргументи жоктугунан улам айтылып атабы? Президент Сооронбай Шариповичтин сөзүнө ишенсек, ал киши ачык айтып атпайбы, мен бир туугандарымды жакын жолотпойм, бир туугандарым иш жүзүндө кандай азыр? Иш жүзүндө дагы эле мурдагыдай эле болуп атканын көрүп турабыз. Демек аралашуусу бар деген. Аралашуусу бар деп эле ачык эле айтыш керек. Эмнеге аны эмнеге жашырабыз биз? Мисалы үчүн өзүн корректный кармаган туугандары болсо, өздөрү официалдуу түрдө жол берип, биринчи кишиге жол берип, өздөрүнүн баягы кесиптик иштерине өтсө болот. Bunday нерсе болуп эле келген, тем более биздин негизги оозубуз күйгөн саясий феномен ушу менен байланыштуу болгондон кийин Акаев дагы, Бакиев дагы, керек болсо Атамбаев дагы ушундан күйүп отурбайбы? Вот. Бирок эми тилекке каршы андай болбой жатат. Кийинки учурларда балким даже күчөө эмеси болгондой болуп турат. Мен 2017-жылы ошо президенттик шайлоодо өзүмдүн позициямды эмне менен байланыштырдым. Биринчи кезекте биздин баягы кландык, уруулук, жердешчилик, трибалистик көз караштарыбызды токтотмоюнча биз деле оңбойбуз, жалчыбайбыз деген принциптин үстүндө иштеп. Мен өмүр бою ошол принципти иштеген кишимин. Ошон үчүн өзүм жердештериме да, туугандарыма да жаман көрүнгөн учурлар көп болуп. Азыр сизди угуп аткан киши дагы капа болот го. Бизди тараптык болсо, анан эмнеге мындай айтып атат? Эми капа болсо биз азыр мамлекеттик саясат жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Эгерде мен тууганчылык мамилем боло турган болсо, мен аны тууганча сыйлап алам, тууганча колдоп алам, тууганча көтөрмөлөп алам. Бирок мамлекеттин тагдыры менен, мамлекеттин элдин тагдыры менен, эгерде биз Кыргызстан ушундай гүлдөп өскөн мамлекет боло турган болсок, ошондо деле баары бир мен каршы чыкмакмын. Бирок биз азыр Кыргызстан кандай абалдабыз? Кыргызстан биз азыр эң аянычтуу абалдабыз. Баардык көрсөткүчтөр боюнча, экономикалык көрсөткүчтөр боюнча дагы, социалдык көрсөткүчтөр боюнча дагы, саясий көрсөткүчтөр боюнча дагы биз бир ушундай бир ырайымсыз бир жаман абалга түшүп келип алдык. Анын перспективасын да көрбөй турабыз. Вот ошондуктан бирибизди баягындай сизиң деп жөн эле алдап, баягындай бир жылуу сөздөрдү айтып эметкендин ордуна, наоборот сен деп катуу эле айтып, сенин колуңа мына иш келбейт. Иним, же болбосо агам, же болбосо байкем, же болбосо тайкем. Бул ишти колуна келе турган кишилер мыналар.
дей турган болсок, анда биздин Кыргызстандын өнүгүүсүнө эбегейсиз чоң ресурсу бар мамлекетпиз биз. Кен байлыктары жөнүндө нелерди айтабыз, элдердин акылмандуулугу, биз кыргыз эл абдан билимдүү эл болгонбуз. Айтыңызчы, мисалы ушул саясий элита жөнүндө сураганда, соңку эле бир болгон окуя жөнүндө социалдык түйүндө абдан кызуу талкуу болду. Ошол жөнүндө пикириңизди сурабай кое албайм. Матраимовдордун Кара Суудагы өткөн баягы иш чарасында саясий элита же жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү барып атышат да. Анан муну алар айтып атат, мындан эч кандай трагедия кылыштын кажети жок, кадыресе эле көрүнүш иш чара деп. Чыны менен эле биз эл жөн эле бир ашырып сындап аткан жокпузбу? Эми сындаш керек. Бардык учурда жакшылыкта да сындаш керек, жамандыкта сындаш керек. Ансыз жашоо болбойт деген мааниде да. Мен Матраимовдор менен мындай тааныш эмес экенмин өзү. Кол алышып учурашкан да эмесмин, агасы менен дагы, эниси менен дагы, башкалары менен дагы. Мен ушундай өмүрүм ушундай болду. Баягы билим берүү, илим саясатына жүрүп, активдүү жашоомдун көпчүлүгү чет мамлекетте болду. Эстонияда окуп, ошол жакта болуп жүрүп дегенде, балким ошонун эмесине тийип аткандыр. Бирок мен билбейт экенмин бул кишилердин, ошо бир туугандардын Кыргызстандын экономикасына кандай бир чоң жаңылыктарды киргизип, завод фабрикаларды курушуп, же болбосо илим жагынан болобу, башка жагынан болобу, айтайлы Нобель сыйлыгын алып, эбегейсиз чоң бир каражаттарга ээ болуп, анан кийин баягындай меценаттык, спонсордук иштер жасашкан болушса, билбейт экен, балким ошондойдур. Бирок эми ошончо чоң эбегейсиз каражатты кетирип, ошондой мындай айтып атышпайбы, Кара Суу районуна болуп көрбөгөндөй меценаттык иштерди жасашат экен деп. Баягы илгерки Рокфеллер, Морган, баягы орус капиталисттерин элестетем да, мен ошону чоң ойгонмун. Бирок мен андай нерсесин көргөн жокмун да. Эмне иш кылышкандыктарын. Бир гана ошол бир иниси узак убакыт ошол таможня эмесинде иштептир. Бирок таможня чөйрөсү кандай экендигин биз билебиз да. Бул жерде эки анжылатып, аянтып, ачакей сүйлөштүн кереги жок. Ал абдан кирешелүү жумуш ал. Эгерде аны көзүн тапкан болсо, бул эбегейсиз чоң байонун булагы. Мен ошол Эстониядан жаңыдан келип Кыргызстанда жашап атканда, Акаевдин учурунда бир феноменди уктум эле, Мурат Малабаев дегенди. Ал капчык деп коюшчу эле, кошелек деп, кайманат коюшчу эле. Кийин анан Турцияга барганда таң калдым. Ал кишинин бир нече пансионаттары бар экен Турцияда. Кыргызстандан качып кеткендердин бири. Ал да ошо таможняда иштептир, бажада. Же салыгычта иштеген, билбейм, иши кылып, вот ошондой жерлерде иштеген. Бирок кечеги окуя сөзсүз оң жагына караганда терс жагы абдан көп болду жөнөкөй элге. Жөнөкөй элдин эле сөз эмеси менен карашыбыз керек да. Мисалы үчүн спикер баш болуп барган иштери, эми өздөрү билет дечи, мен деле депутат болгонмун, барыш керек. Бирок ошончолук даңаза кылыштын кереги барбы эле өзү буну? Ошончолук даңаза кылып, ошондой вызов кылып эмеге, элге анын эч кандай зарылчылыгы жок болчу да. Анан кийин да бир-эки саясатчы кийин кайта актоону өтүп алышпадыбы? Мен өтүп баратып эле кере калдым эле, же тийип баратып эле кере калдым эле. Бирок мен дайыма чындыкты бетке айткан кишимин. Ал туурабы, туура эмеспи? Капы болсо болушун. Булардын баардыгы 2020 жылдагы шайлоо менен эле байланышкан нерсе. Демек 2020 жылдагы шайлоо болуп көрбөгөндө булганч, абдан жаман жол менен өтө турганды азыртан эле белгилүү болуп калды. Эмне үчүн мен буну айтып атам? Мурунку шайлоолордо эле каражат биринчи орунга чыгат экен да. Вот эми баягы сурооңузга мынакей жооп өзүнөн өзү келди. Качан оңолобуз, качан адам болобуз? Качан гана биз Кыргыздын күчтүү уул кыздарын алдыга сүрөп, башка кээ бир мамлекеттерге окшоп. Ошондой жаңы саясий генерацияны алып келе албай атпайбызбы? Багы сиз айткандай өзүңүз сыяктуу саясатчылар тоскоолдук кылып атабы? Өзүбүз күнөөлүүбүз да. Өзүбүз бул электорат. Ооба, эл күнөөлүү, эл эбегейсиз чоң 200дүү болуп алгандыгы күнөөлүү. Мисалы үчүн өзбектер, казактар, орустар же америкалыктар келип биздин парламентибизди идеалдаштырып бербейт. Алар тескерисинче эмне кылып аткандарын көрүп эле жатпайбызбы? Ошондуктан менимче элдин өзүнүн эбегейсиз бир чоң силкинүүсү керек болуп калды азыр. Мен көчөгө чыгып алып, үйлөр талкалап баштагыла деп чакыргандан алысмын. Бирок анда болсо, анда унчукпай ошо кулдук мүнөз менен жашай беришибиз керек. Аң сезимге мүмкүн революция кылыш керек чыгар. Аң сезимге революция кылыш керек. Менимче ошол бир 2000 жылдан бери, мына 19-20 жыл болуп атат. Акаевдин авторитардык режими күчөгөндөн бери алам да, мен окумуштуу катары ошондой баягындай бир лекалдаганга көнгөн кишимин, алгоритм түзүп. Вот ошондон бери
элди алдап, элди кадимкидей башкарып алган бир 300-400 эле киши пайда болду да Кыргызстанда. Вот ошолордун эле заманы. Саясатка келет, кайра кетет. Ошолордун эле заманы. Уулун алып келет, кызын алып келет, тайкесин, байкесин, инисин дегендей. Вот ошого каршы туруп, коррупциядан малынган адамдарды эбегейсиз, аyoосуз жазалоонун негизинде бир мисал кылып кое турган болсок, аң сезимиз тез эле оңолмок да. А бизде кандай болот? Бизде тескерисинче болот атпайбы? Тескерисинче качырып жиберип биринчи чет мамлекетке. Анан кийин аркасынан мынакей байыл Шадиев мырзабыздын жасаган иштери, азыр эми төбө чачы тик турган иштери чыккан турбайбы? А бирок ал спокойно кетип калды да, туурабы? Каныбек мырза, эгер мен жаңылбасам, сиз 2015 жыл эмес, мына 2017 жылы деп айтайын, президенттик шайлоодо Өмүрбек Токтогуловичке мындай күбөрман болуп, аны колдоп жүрдүңүз да. Анан ал киши келем деп кыргызстандыктардын баардыгын бир дүңгүрөтүп анан келбей койгондугун кандай карадыңыз? Эми биринчиден биздин Кыргызстандагы шартты байкаш керек да. Вот ошондон биз эми баягындай мындай кыла беребиз да. Ой, мына күчтүү экен, ой, мына коркок экен, ой, тигиндей экен, аландай экен. Эленайдер өздөрүнүн тагдырын, керт башын элиме деп коюп, эмне болсом ошо кылайын деп келген Садыр Жапаровду эмне кылдык? Кээ бир ошол азаматтар, оозун көптүрүп сүйлөгөн азаматтар, коркок экен дегендер. Айтат элем, бир тергөөчүгө барып бир сурак берип көргүлөчү, бир жарым саат. Же болбосо бир күн. Же болбосо ошол эмеге түрмөгө бир отуруп көргүлөчү. Биздин акыбал кандай экенден ошондон башташ керек. Да, мен Өмүрбек Токтогуловичка эмне үчүн ал командасында иштедим. Биринчиден мен ал кишини обуш тааныбайт болчумун. Мамиледе кылган эмеспиз. Кандайча болуп кошулуп калдыңыз? Биз ал кишини ошол 2010 жылдан 2015 жылга чейинки эмеде чогуу фракция эмеде отурганда, жогорку кеңеште отурганда байкадык. Бул биринчиден. Экинчиден, бизге абдан чоң терс таасир берген Атамбаевдин башкаруусу болду. Аны сөзсүз алмаштырыш керек деген принциптен гана айна чекесинде турдук. Биз 20-30 киши. 30-20-30 кишибиз чогуубуз менен барып, жаңы киши катары ал кезде Текебаев коңолуп калган болчу. Башка саясатчылар бир ар жака секиришип, бир жака секиришип турушкан болчу. Ошо жашына карап, билимине карап, келечегине карап, ошол кишинин айна чекесинде топтолдук. Биз болгон эле ошол. Ал кишини колдоодон мурун биз мурдагы экс-президентти саясий абалдан четтетүүнүн аракетинде болгон аракетибиз болчу. Андан кийин эмне болду? Андан кийин 30% алды, 30% алды Бабанов. Андан кийин эмне болду? Каралап туруп албады Атамбаев. Bir айдын ичинде болуп көрбөгөндөй чоң жалалар жабылды дагы, натыйжада ал Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасы болду. Андан кийин билинип атат 2 жылдан кийин эмне үчүн кантип чыгып кеткен, кандай шарттар менен. Мисалы келем деп ушундай дуң кылып турганан келбей койгондугу демек туура эле болгон экен да. Мен аны туура эле деп ойлоп атам, себеби ситуация кырдаалдагы эле өзгөргөн жок да. Ар кандай катаклизмдер болушу мүмкүн эле. Кайра качан келиши мүмкүн? Деги эле Бабановдун келиши кыргыз саясатында бир нерсени аба ырайын өзгөртө алабы, жокпу? Бабановдун келиши балким бир кандайдыр стимулду бериши мүмкүн. Бирок келбей койгону деле, келгени деле менимче азыр Кыргызстандын саясатын, истеблишментин кескин түрдө өзгөртө албайт. Эмне өзгөртөт? Азыркы жаштардын катуу аракеттери өзгөртөт. Мен ошого үмүт кылып турам азыр. Бирок дагы эле келип бардыгы ошол революциялык жол менен эмес, именно эволюциялык жол менен керек болсо өздөрүнүн позициясын Кыргызстандын парламентинде жалпы саясий иш-чараларда көрсөтүү жолу менен өзгөртө алат деп ишенем да. Эч кандай трагедия кылыштын кереги жок. Бир эле саясатчынын айна чекесинде топтолуунун өзү деле Кыргызстанда ушундай бир перспективасы жок нерсе экендиги көрсөтүп турат да. Бүгүн саясат тууралуу ачык талкуулап жатпайбызбы? Анан айтыңызчы, экс-президенттин канчалык деңгээлде саясатта мындай кайтып келүү мүмкүнчүлүгү бар жана ал албетте биздеги азыркы бийликке чыны менен эле реалдуу бир күч, оппозиция болуп бере алабы, жокпу? Мен ишенбейм азыркы бийликке Атамбаевдин оппозиция болуп ушундай бир элдин жыргалчылыгын, мен ага жооп берем азыр. Элдин жыргалчылыгын, эл жакшы жашап кетсин, ошон үчүн мен ушундай иштерди жасайм деп айткандардын бирине да ишенбейм.
Себеби ал киши өзүнүн толук мүмкүнчүлүктөрүн, ресурстарын бардыгын акыркы 7-8 жылда көрсөттү. Эмнеге жөндөмдүү экенин да билдик, кандай иштер колунан келе турганын да билдик. Алардын бардыгы Кыргызстандын бүгүнкү ушундай бир оор абалына кириптер болгон гана иштер менен байланыштуу болгондугун. Менимче азыркы бийликтин жакшы жактарын, айрыкча коррупция менен күрөшүүдө болгон жактарына өзү батыл киришип, элге чыгып, ачыгын айтып, мына же моундай болгон эле, көрсө менин аркаман мына азамат жайлап кеткен турбайбы, тигинче тигиндей болгон эле, көрсө тигил азаматым өлтүргөн турбайбы деген сөздөрдү айтуу менен гана кыргыз элинен кечирим сурап, ошонун алдында өзүнүн бир актап алуу жолу гана калды бул кишиде. Менимче бул кишинин айлана чекесинде улам ары бери жүгүрүп, ойноп, буйтап, ойт берип жүргөн саясатчылар үчүн бир өзүнчө эле бир полигон болуп калды да. Демек парламентке келе албайт экен да сиздин. Келген күндө деле ошол бириктирип бир жаратмандык иш жасаарына көзүм жетпейт да. Жасатышпайт да ал кишиге. Себеби негизги оюнчулар ошол азыркы президент менен мурдагы президенттин ортосунда ары бери жүгүрүп жүрүшөт. Азыркы оюнчулардын потенциалы кандай сиздин оюңузча? Аларга потенциалдын кереги деле жок. Эмне керек анда? Каражат керек, кызмат керек. Себеби биздин Кыргызстанда өндүрүштү өркүндөтүп, өндүрүштүү жол менен байыган бир ушундай бай киши барбы Кыргызстанда? Жок. Кантип байыш керек? Бюджеттин ресурсун колдонуш керек. Анан кийин эң коркунучтуусу салык төлөөдөн качыш керек. Келген бажы ресурстарын баарын өзүнүн көздөй буруш керек. Анын ичинде тиги нефти маселеси дагы бар, айыл чарба шаймандар маселеси дагы бар, айыл чарба баягындай курулуш материалдарын контролдогон немелер дагы бар. Иши кылып, казынага пайда алып келе түшө турган нерселердин баардыгын өздөрүнө буруп алуу. Ошол Акаевдин экинчи эмесинде мезгили ушундан башталган. Ошондон бери оңолгон жок. Улам күчөп отуруп келе жатат да. Мен буну бүгүн Марал Радиосуна ачык айтканы келдим ушул сөздөрдү. Эч кандай жаңылык издөөнүн кереги жок. Бардыгы элдин таманакы, маңдай тери, ошолорго тиешелүү болгон, ошолорго насип болгон нерселерди өздөрүнө буруп алып, мастерлик жол менен, абдан кыйын экен да булар эми. Ошондой жол менен өздөрүнө буруп алышып, ошону биз бизнесменбиз, биз ишкербиз деп жүргөнүн өзү бизге Кыргызстан бүгүн ушул акыбалга алып келди. Эми саясаттан ушул билим берүүгө келсек да, билим берүүнүн дагы саясаты бар өзүнчө, туурабы? Бүгүн ошол билим берүү тармагынын саясаты кайсы деңгээлде, кайсы алимтте бара жатат? Анткени мына билим берүү илим министринин адресине аябагандай көп соңку, эгер мен жаңылбасам, 1 жылдын ичинде сын пикирлер айтылды, бирок өкмөт өзүнүн курамында бул министрди дали алып келе жатат. Же биз билбеген бир сыры барбы? Мен да башым катып эле турат. Башында берүүнүн башында айтпадыңызбы? Ошо билим берүү министри болуп узак жылдар иштеген деп. Биринчиден мен 9 ай билим берүү министри болуп иштедим. Бирок билим берүү министрлигине мен узак жыл жүрүп жеттим. Мектепте мугалим болдум, анан лаборант болдум, анан старший лаборант болдум, преп, төмөнкү тепкичтен баштап замдекан, декан, зав кафедры, андан кийин проректор, ректор, министрдин орун басары, анан министр болдум. Ошого 31 жыл убакыт кетти да. Азыр эми асмандан эле түшүп келип калып жатышпайбы? Ошондуктан билим берүү саясатын канчалык биз ийкемдүү, принципиалдуу жүргүзсөк, коомубуз ошончолук тез оңолот. Тез баягындай өнүгүү жолуна түшөт. Мен айтат элем, бүгүнкү 21-кылымдын эң негизги фишкасы бул билим. Билим, илим изилдөө, билим иштери. Ошонун аркасында гана өнүккөн мамлекеттер өздөрүнүн жолдорун таап жүрүшөт. А бизде билим берүү министрлигин жөн эле бир конъюнктуралык, кандайдыр бир ишке пайдасы тие турган бир орунга айландырып алган. Бизде себеби ресурс абдан көп да. Шайлоодо абдан керек болот. Мугалимдер 80 миңге жакын мектеп мугалимдери бар. 1 миллион 200 миң мектеп окуучулары бар. Алардын ата-энелерин коссок 3 миллиондон ашып атат. Жогорку окуу жайлары бар, 230 миңден ашуун студенттер бар. Ошолордун баардыгын биздин саясий истеблишмент, президент же болбосо премьер-министр же болбосо төрага деп айтпайм, именно саясий истеблишмент, билим берүү саясаты биздин келечегибизди оңдой турган бир кубаттуу аргумент катары калдырбастан, өзүбүздүн жекече саясий амбициябызды канааттандыра турган курал катары пайдаланып келе жатабыз.
вот ошонун азабы ошол биздин бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй билимдин тайкылыгына, балдарыбыздын билимге болгон умтулуусунун тайыздыгына алып келди да. Бул эң чоң трагедия. Бул жумуштучу ушул саясатты ким алып барыш керек эле, ким жасаш керек эле? Бул өкмөт, министрге көз карандыбы? Эмнеге өкмөттүн курамында да министр. Ооба, ошо өкмөт анан министр жасаш керек эле. Ооба, экөө. Анда эмне министрдин чама-чаркы чакталуу болуп атабы? Министрдин чама-чаркы кандай экендиги мен эми бул жерде айтып, андай мындай кылсам да этикага сыйбай калат, бирок мен абдан жестко эле айтып жүргөн кишимин. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөрчү, айылнайдар, бир эле эпизод. Сырттан кредитке китеп чыгарабыз деп акча алып атсак, карызга. Анан ошол китеп чыгара турган типографияларды Кыргызстандын өзүнө чыгарбастан Индияга, Италияга, Вьетнамга берип атсак, бул эмне? Бул коррупция. Андан башка эч кандай себеби жок, Мария Шайлинайын. Буну баягы сыйкалатып, ал андай эле, бул мындай эле, анан кийин тигиндей конкурс болду эле, анан тигиндей конкурска катыштырбай эле коюш керек болчу. Чет мамлекетинде бизде полиграфиялык база жок. Китеп басып чыгара албайбыз беле. Китеп басып, кандай китептерди басып чыгарып атабыз? Ушунун баардыгын көрүп, бизде фундаментибиз бар да, илгертен китеп басып чыгарып жүрөбүз. Ушунун баарын көрүп, билип туруп, анан кийин премьер-министрибиз баш болуп колдошуп, туура эле иш болуп атат, андай мындай деп атпайбы? Буну элдин баардыгы көрүп турушат. Менен башка нерселерди айтпай эле коеюн. Вот ушундай нерселерди жасаган илим саясаты мисалы үчүн болгону 230 миллион сом акча каржы бөлүнөт экен. Мына бир жыл мурун ошо илимди уюштурган кишилер өздөрүнүн тааныштарына, билиштерине баягындай жөн эле баягы чөнтөк пул катары гана берип койгондугун прокуратура далилдеп иш козгоду эле 2 айдан басып коюшту. Ушундай иштерди жасап жүрсөк, ушундай иштерди алып атсак, анан кийин үчүн бирибизди мактап, ай Осмоналиев, сен эми укмушсуң да, сен эми Эшматов, сен андайсың, сен мындайсың. Балабыз канча бала мектепке барбай жүргөндүгүн мен айтпай эле коеюн. Мына бул дин менен илимди бири-бирине карама каршы коюуга атайын аракеттенишип жасап аткан кишилердин да бул эң сонун эмеси болуп калбадыбы? Куралы болуп калбадыбы? Мисалы үчүн тамга тааныбаган балдарыбыз жок дейсиңби, Майраш? Толтура. Мына Ош базарына баргыла, ар кандай жерлерге баргыла. Акыры кыргыз эли, айрыкча жаштары абдан кыйын экенбиз биз. Башында өзүнүн оокатын кылып Россияга, Казакстанга кеткен болсо, азыр балдарын, кыздарын алып кетип атышат. Алып кетип ушул жактан окутуп, ушул жактан адам кылып атышат. Бул кийин кандай болот, келечекте кантип келет? Эмне үчүн биз ушу элементардык ушу билим берүү системасын жолго кое албайбыз? Буга эч кандай көп деле акчанын кереги жок. Согуш учурунда биздин аталарыбыз акчасы жок эле иштешкен, акчасы жок эле билим алышкан. Вот ошондой нерселер келип, демек кээде мен ушундай ой кетет. Атайлап диверсия болуп атабы биздин мамлекетке билим берүү системасына. Баягы Песак программасы эсиңерде 90-жылдары Песак программасын киргизип эмелер талкалап атып эле завод фабрикаларды. Точно ошого окшош эле. Ошондой эле нерсе азыр билим берүү жана маданият иштерин, саламаттыкты сактоо иштерин ушундай эме кылган. Эмне үчүн индустар, студенттер келип бул жерде толуп окушат дагы, биз бул жерден өзүбүз оорусак Индияга барып операция жасап атабыз. Абсурд да, нонсенс да. Ушулардын баардыгын бирдиктүү социалдык саясатты жүргүзүү үчүн менимче эч кандай бир толгон токой каражаттын эле кереги жок. Каражаттын баары чачылып көчөдө жатат. 22,5 миллиард сом деген эмне деген акча бул Кыргызстан өзүнүн бюджетинен билим берүү системасына. Анын ички структурасын мен депутат болуп жүрүп таша албай койгонмун. Канчасы аткарылып атат, канчасы аткарылбайт атат. Финанс министри жакындап да койбойт андай нерсеге. Азыр эгерде кайрадан ушул министрликтин чылбырын сизге берсе, барат белеңиз? Система өзгөрмөйүнчө Осмоналиевден 10 алып келип койсо дагы эч нерсе болбойт. Эми баары эле система дейт, эми системаны адамдар жасайт, адамдар түзүш керек да. Саясий эрк болуш керек да. Мисалы үчүн мен барайын, министр болуп барайын. Мен колума кадр саясатын, каражат саясатын ачык айкын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берилеби? Мисалы үчүн мен 9 ай министр болдум, мүмкүнчүлүк берилмек турсун, мени жакындап да койушкан эмес да. Сен бүгүн министр болсоң, жөн эле отурасыз. Сен бүгүн министр болсоң, Майраш, эртеге 2 зам министр келет. Бирөөсү премьер-министрдин кишиси, бирөөсү президенттин кишиси. Алар сиздин кылыгыңызды көзөмөлдүк алып турат. Кылык этип көр, кечирип коелу, энең 3 коргондон көрсөтүп коюшат. Туура. Ошону айтып атам да мен. Ушундай көрүнүш бардык эле министрликтерде. Ушундай көрүнүш губернатордо дагы. Мамлекети жок, территориясы жок губернаторлар эмне кереги бар бүгүнкү күндө? Кече бир саясатчы депутат уулубуз Алтынбек Сулайманов болсо керек. Акырында айтып ийди го. Ушинтип отуруп бекер поздордун эмне кереги бар бизге деп губернаторлор жөнүндө. Чынында эле азыркы массалык маалымат каражаттарын дүркүрөп өскөн учурунда, телекоммуникациянын дүркүрөп учурунда президент түз айыл өкмөт менен сүйлөшө турган мүмкүнчүлүк бар да.
Бирок эми ал АТР деп атпайбызбы, аймактык территориалдык реформа деле аябай мындай атайлап малкатып атышат. Акырындап жүрүп атпайбы? Атайлап малкатып атышат. Алдыда шайлоо бар да. Шайлоо бар. Шайлоо менен байланыштуу. Губернатор деген эмне кылыш керек? Губернатор деген ошол керектүү партияны өткөрүш керек, керектүү кишини президент кылыш керек. Анан кийин дагы аркы жылга чейин акырын мынакей жылып атабыз, мынакей көрүп атабыз, мынакей Кудай буйрса тигинтип атабыз, антип атабыз, мынтип атабыз деген. Ушунун баарын угуп, мындай күйүп бышып айтып атасыз. Жүрөгүңүз оорубайбы? Жүрөгүм ооруп 2 жолу инфаркт болдум. 2 жолу инфаркт болдум. Экинчиси мына март айында болду. Бирок эмне кылабыз? Мен өзүм ошондой жаралган кишимин. Акыл эсим жайында, эң башкысы. Кийимибиз бүтүн, бала чакам эл катары жашап атат. Бирок ошо көз жетип турган нерсени айтпасак, эгерде 1,5 миллионго эме өтө эле чоң сырын айтып ийиш мүмкүн. Миллионго жакын уул кыздарыбыз тентип, кор болуп, кул болуп жүрбөсө чет мамлекеттерде. Анда бирибизди мактап, баягындай оодагарларын арнап жүрө берсек болот. Бирок биз далеко андай эмеспиз да. Андай мамлекет эмеспиз. Биздин мамлекет Кыргызда ошо кыргыз бийлигинде да саясатчылардын бири-бирине жасаган бир мындай кошоматчылык мамилесичи арылса болобу деген. Таң каласың да, таң каласың. Кошоматчылыктын болуп көрбөгөндөй, эки жүздүүлүктүн болуп көрбөгөндөй чегине жеттик да. Каратып туруп эле эки жүздөнөбүз да. Ошол эле мына кечеги эмелердин кара сууга барып тойго катышкандарын кээ бирлер айтып атышпайбы? Ай ушундай мындай кылып атыптыр, тигиндей кылып атыптыр. Анан бир өндүрүшкө бир нерсе канча налог төлөдү экен ошол азаматтар. Же болбосо канча пайда келтирди экен, канча рационалдык сунуштар болду экен. Канча жумушчу орун ачылды экен. Канча заводдорду, талкалап алган заводдорубузду ордуна тургузушту экен. Ошону айткандын ордуна мактайбыз дагы, анан кийин эле бир конъюнктура бир аз өзгөрсө эле ошонун өзүн тепкилеп жатып калып атпайбыз. Сапар Исаковду кандай мактадык эле. Ой, бул болуп көрбөгөндөй, бул Кыргызстандын эмесинде. Эми азыр байкуш далилдендиби? Далилдениле элек мына көп нерселер, жатат. Азыр кандайгы тепкилеп атабыз. Ошол эле нерсе Жантөре Сатыбалдиевге берилди. Ошол эле нерсе башка мына ТЭЦ боюнча тим эле асманга чейин айкырдык эле, а көрсө эч нерсе жок экен да ТЭЦтин аркасында. Астына бир 2,5 жыл эмес, бир экөөнү 8 жыл, аркасына бир 2,5 жылдан бери штраф салып эле мына чыгара турган акыбалга алып келип атышпайбы? Анда биз эмнеге эле айгай салып кыйкырдык. Ошол майра силер көтөргөн эки жүздүүлүк, кошоматчылык келип биздин Кыргызстандын түбүнө жетип бараткандыгын аянычтуу мен айтышка аргасыз болуп. Бул көрүнүш бара мындай ушул кебетебиз менен бара берсек бир сазга барып такала тургандай. Сазга барып такалып чоң катаклизм болот. Кудай анын бетин ары кылсын. Дагы эле келип мына биздин жаштарыбызды, айрыкча мына 30-45 жаштын ортосундагылардын көз карашын мен окумуштуу катары атайын изилдеп, баалап, өзүмчө материал топтоп жүрөм да. Бирок ошолорду эме катарында мындай бир максатка ылайыктуу жол менен чоңойтуп, өстүрүп, баягындай саясатка аралаштыргандын ордуна өзүбүздүн тууганыбыздын баласын, тууганыбыздын кызын, анан баягы дежурный суроолорго кана жаштар десе, мына жаштар деп көрсөтүп коюп, жүзү каралык кылып отуруп атпайбызбы? Кеп анда эмес. Мисалы үчүн Советтер Союзун жамандайбыз. Мен айтып атпаймынбы? Мен министрге жеткенге чейин 32 жыл тынымсыз педагогикалык стаж болгон. Мен эч кимге пара берген да жокмун, эч ким сураган да жокмун. Өздөрү чакырышып, мен анын министрдин орун басары болчумун, чакырышып, мына ишти алып кет, мынандай кылып алып кетиш керек. Деп анан кийин кайта өздөрү эле 9 айдан кийин ун чукпай, акыры мени жылдырып коюшту. Же бир доомат жок. Кадр маселесинин азабын, ошонун керек болсо убалын тартып атабыз деп айтат элем жакшы кадрлардын. Кыргызстан бүгүнкү күндө кадрдын убалы абдан жаман убал бул. Көбү кетип калды да. Чет мамлекеттерде иштеп жүрүшөт да. Же болсо баягындай жеке менчик бир дагы салык төлбөгөн кандайдыр бир баягындай фирмаларда иштеп жүрүшөт. Азыр эми парламентке келсем деген оюңуз бар экен, бирок каражатыңыз жок. Парламентке келе аласызбы? Мен ойлойм, дагы 1 жылдан ашуун алып турсун 1,5 жылга чейин убакыт бар, дагы көп нерсе өзгөрөт. Бир гана ишенгенибиз ошол. Эгер келе албасак, анда эч кандай баягындай капаланыштын да кереги жок. Только өкүнүү гана калат деп ойлойм. Дагы ошо эмелерди сатып ала баштаса, мандаттар сатып ала баштаса, эл мурдагыдай болбойт го. Ошон үчүн биринчи кезекте биздин саясий бийлик, президентибиз өзү баш болгон адамдар ойлонуш керек. 2020-жылдан кантип өтөбүз? 2020 жыл балким Кыргызстандын тагдырын же ал жака, же бул жака чечип кое турган
кырдаала келип калбайбы? Ошон үчүн азыртан баштап ачык, айкын акылдардын, билимдердин күрөшү болсо, көз караштардын күрөшү болсо, программалардын күрөшү болсо, партиялардын чыны катыша алышы боло турган болсо, ушул гана жол менен биз Кыргызстанды сактап кала алабыз да. Ишенелик, баягы үмүтсүз шайтан деп бекер айтылбаса керек. Сизге ыраазычылык билдирем, оорубаңыз, саламаттыгыңыз бекем болсун. Рахмат. Ушуну менен бүгүнкү кечи бүгүн эртең программасын жыйынтыктайбыз. Студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чи чакырылышынын депутаты Каныбек Осмоналиев болду. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар. Эгер сиз саясатты